Assalamu alaikum, hurmatlı biйлик өкүлдөрү. Bu sizler görüp turgan yer Тоң районуна караштуу Карашаар айылы мынакей. Карашаар айылы. Bu görüp turgan таза суу. Мына бүгүнкү күнү элибиз ушул жерден суу ташып тиричилик кылып атабыз. Айыл ичинде да бир мындай колго чыгарган жерибиз бар эле. Мада бир айыл элди алып атып ысындырып эме кылган экенбиз. Ошо менен бирде ушул жерден алып тиричилик өткөзүп атабыз. Мынакей. Айтайын дегеним, Улахол айыл өкмөтү Карашаар айыл элин 30 жыл мурдагы жашоого кайтарып келди. Даже 40 жыл мурдага дейбизби, 35 жыл мурда айыл эли инерги иштеп коет, эки инге салып алып, ушул жерден таш элек. Ошо жашоого аркасынан бизди кайтарып келди туугандар. Эми азыр болбосо 21-кылым. Садыр Жапаровдун убагы. Акча бар. Акча бар дегеним 2025-жылдын 25-ноябрда Улахол айылынын кеңеш тарабынан ушу Карашаардын таза суусуна деп 250 миң сом акча бөлүп бергенбиз. 250 миң сом. Азыр 250 сом дагы жок. Ошонунчу. Азыр райондук прокуратурага бергенбиз. Бир 15-20 күн болуп калдыбы, же жете элекпи? Жооп жок азырынча. Алар Бишкекке кайсы бир министрликке берген, аудит жүргүзгөн. Аяктан кечигип атат. Анан ошону менен азыр суусу жок турабыз туугандар. Мына болбосо 7-8 ай болуп атат ошондон бери. Мына ошол акчабыз максаттуу пайдаланбай, убагында пайдаланылбай, мынтип айыл элин кыйнап, мынтип суу ташытып атабыз. Ушул жагында бир карап берсеңиздер, буга ким күнөөлүү? Ушу күнөөлүү адамды таап, мейли тендерчиги болобу, мейли айыл өкмөтү болобу, каяк болобу, өтө жогорку деңгээлде жаза бериш керек да, өтө жогорку деңгээлде. Ага эч кандай ырайымдын кереги жок. Чындыгындачы, мындай кадр жетишеби, жетишпейби айырмасы жок, ага жаза бериш керек туугандар. Эмнеге дегенде карагыла, бир айылдын элинин акчасын максаттуу пайдаланбай, же убагында пайдаланбагандыктан ушинтип айыл элин кыжалат кылып, мынтип жаш карысы дебей, мынтип суу ташытып атат туугандар. Ошондон улам ушул жогорку бийлик өкүлдөрүнө, ушул эл өкүлү катары сиздерге кайрылып кетет элем туугандар. Ушул акчаны таап, эмне себептен кечиккендигин аныктап, тийиштүү адамга чара көрүп бериңиздерди мен көптөн көп суранып кетмекчимин. Тоң району Улахол айыл өкмөтү Карашаар айылы Улахол айыл кеңешинин депутаты Орош Кожоев Жыргалбек.